Сузактын 58 жаштагы тургуну Жамалдин Нурматовдун 3 небересинин бүгүнкү күндө туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Документке ээ болбогон бир туугандардын экөөсү мектеп курагында, чоңу 6-класс, кийинкиси 4-класста билим алат. Күбөлүк берилбегендигине себеп алардын апасынын паспорту жок. Өз учурундагы кайдыгерлигинин айынан эми документ иштерине чуркап жүргөнүн айтат. Onun жылдары паспорт тапшырганыбызда көбөйүп калган экен. Мен аны билбестен эле жүрүп, күйөөгө бергенбиз. Кийин 3 балалы болду. Ошонго да мен билбепмин паспорт жоктугун. Анан кийин билип, эмне кылып, жакында бери бар документтерди тастап, бир жолу паспорт алган эмес да. Документтерди, немелерди топтоп туруп тапшырдык, комиссиядан өткүздүк. Бир тамгасы не болуп калган экен, бишке кеткен торланып келсе, тапшырып, ошо 1-10 күндө паспорт алып туруп, андан кийин күйөө баламын ЗАГСтан өткүзүп, балдарында ушу метрикалар алып, документтерин тактап коюшка жүгүрүп жүрөм азырчы. Бул үй-бүлөдөн сырткары райондо дагы 39 баланын өздүгүн аныктаган күбөлүгү жок. Алардын басымдоосунда ата-энелеринин бирөөсүндө өздүк документтер жок болуп чыккан. Айрым учурда кыздардын паспорт алганга чейин эле турмушка эрте чыгуусу себеп. Ал эми Жалал Абад шаарында 6 балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилбеген. Булардын арасында үй шартында төрөлгөнү да бар. Эми аларга күбөлүк берүү иши соттун чечимине байланыштуу. Булардын ата-энесинин өзүнүн документи жок да, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү болгон эмес. Ошол үчүн биз буларды шаардык сотко кайрылып, ошол энелеринин туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн калыбына келтирип, азыр соттун чечими чыкты. 3-4 күндөн кийин күчүнө кирет. Күчүнө кирсе, биз энелерине документ алып, паспорт алып, туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн калыбына келтирсек, анан кийин балдарына күбөлүк алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Жалал Абад облусунда учурда тизмеси аныкталган 43 балага туулгандыгы жөнүндө күбөлүк алуу иштери жүрүүдө. Күбөлүгү жок балдар негизинен Сузак, Нокен, Алабука жана Базар Коргон райондорунда катталган. Алардын көпчүлүгү турмуштук оор шартта жашайт. 2021-жылдын башында 223 баланын документи жок болчу. Андан бери ата-энеси миграцияда жүргөн. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөн 80 балага күбөлүк алынып берилди. Ал эми өткөн жылы 223 бала эле, биз жыл ичинде 80 балага күбөлүк алып берилди. Негизинен бул турмуш шарты оор үй-бүлөнүн балдары, ата-энеси мигрант, ошондой эле Өзбекстан жана Тажикстан Республикасынын жарандыгы бар ата-энесинин балдары болгон балдарга ушу туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок болууда. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдар такталып, ушуларга алып берүү боюнча иштер уюштурулуп, жеринде жүргүзүлүп жатат. Кыргызстанда 1000ден ашуун баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жоктугу аныкталган. Демек алар базалык мамлекеттик кызматтарды ала алышкан эмес. Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстанда 18 жашка чейинкилердин саны 2.263.000 тегерегинде. Алардын 47% 7 жашка чыга электер. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун документ берүү демилгеси жерлерде колго алынып, тапшырмалар берилген. Мында туулгандыгы тууралуу күбөлүк, паспорт, турак жайга же жер тилкеге ээ болгон кызыл китептери жок жарандар такталат. Тактоо иштери кылдат жүргүзүлүп, калкка даректүү жардамдарды көрсөтүүгө басым жасалууда. Бүбүсыра Орозалиева, Шаризат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.